Диалог аркылуу кыйынчылыктарды жеңип, кызматташтыкка өнүгүүгө багыт алуу. Дал ушундай Уран алдында өткөн Астана форумунда мамлекет жетекчиси Садыр Жапаров бир нече багыттарга кенен токтолду. Алгач эле климаттык өзгөрүү жана анын кесепеттери, чөлкөмдө мөңгүлөр ээрип, ар кандай табигый кырсыктардын көбөйүшү, азык-түлүк коопсуздугуна чоң коркунучтарды жаратууда. Буга байланыштуу мамлекет башчысы жашыл экономикага өтүп, суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле суу ресурстарын интеграцияланган түрдө башкаруу принциптерин киргизүү маселесине өзгөчө маани берилерине басым жасады. В Кыргызской республике придается важное значение водным ресурсам. Биз мыйзамдарды, анын ичинде Кыргыз Республикасынын суу кодексин жаңылоо процессин баштадык. 2023 жылдын февралында Кыргыз Республикасынын 2040 жылга чейинки улуттук суу стратегиясы кабыл алынган. Анын алкагында Кыргызстан өзүнө сууларды мамлекеттик эсепке алууну жана экологиялык абалды жакшыртуу, коопсуз жана сапаттуу суу менен камсыз кылуу, саркындуу сууларды чыгаруу жана санитария, суу боюнча бирдиктүү маалыматтык системаны санариптик трансформациялоо, сууну сарамжалдуу пайдаланууга стимул берүүчү суу ресурстарын башкаруунун туруктуу экономикалык механизмдерин түзүү, гидрографиялык принцип боюнча бассейндик башкаруу органдарын түзүү боюнча милдеттенмелерди алат. Кыргызстандын суу ресурстары түзүлгөн зонада жайгашкандыгы, ошондой эле коңшу өлкөлөр пайдаланган жагдай биздин бүткүл регион алдындагы чоң жоопкерчилигибизди шарттагандыгын өзгөчө белгилеп кетким келет. Кыргызстан бул тармакта кызматташууну региондун бардык өлкөлөрүнүн кызыкчылыктарына жооп берген, адилеттүү, акылга сыярлык жана тең укуктуу негизде ишке ашыруунун маанилүүлүгүн жактайт. Энергетика тармагында форумдун негизги темаларынын бири болду. Бул жаатта дүйнө татаал баскычты өтүүдө. Тартыштык энергиянын кымбаттыгы фонунда кайра жаралуучу энергия көбүрөөк алдыңкы планга чыгууда. Андыктан Кыргызстан чакан жана орто кестерди куруп, эксплуатациялоого басым жасоодо. Гидроэнергетический потенциал. Бул жерде белгилеп кетким келген нерсе, Кыргызстандагы 252 ири жана орто дарыялардын гидроэнергетикалык потенциалы 142,5 миллиард киловатт-сааттан ашык электр энергиясына бааланат. Анын ичинен бүгүнкү күндө 13% өздөштүрүлгөн. Кайра жаралуучу энергия булактарынын потенциалы жылына 840 миллион тонна шартуу отунга бааланат. 2050 жылга чейин биз биринчи кезекте кайра жаралуучу энергияны колдонуу аркылуу көмүртектин нейтралдуулугуна жетүүнү максат кылып жатабыз. Буга байланыштуу кызыктар тараптарды энергиянын кайра жаралуучу булактары чөйрөсүндө, анын ичинде мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциптеринде өзара пайдалуу инвестициялык кызматташууга чакырам. Ал эми экономика жаатында сүйлөп жатып, мамлекет жетекчиси Садыр Жапаров регионалдык кооперацияны күчөтүп, кызматташтыктын жаңы натыйжалуу форматтарын издөө зарылдыгына токтолду. Айтымында бүтүндөй регион катары биргелешип активдүү аракеттенүү керек. Ананда глобалдык рыноктарга чыгуу үчүн транспорттук коридорлорду түзүү жаатында биргелешкен аракеттер зарыл. Укрепление инвестиционного сотрудничества. Инвестициялык кызматташтыкты өзгөчө санариптик экономика жана жашыл өнүгүү чөйрөлөрүндө бекемдөө биздин бүгүнкү талаптарга жооп берет. Биз мунун баардыгын макулдашылган саясат жүргүзүлүп, биздин иш аракеттерибиз регионалдык жана эл аралык кызматташтык форматтарында координацияланган шартта гана мүмкүн болот деп ишенебиз. Өз өлкөлөрүбүздүн жана элдерибиздин гүлдөп өнүгүшү үчүн тилектештиктин, жалпы жоопкерчиликтин негизинде гана биз өнүгүүнүн адилеттүү, коопсуз жана социалдык багыттагы моделин түзүүнү камсыздай алабыз. Ошондой эле мамлекет жетекчиси Астана форумунда модератор журналист Ричард Квестин Борбор Азия өлкөлөрүнүн кооперациясынын артыкчылыктары жөнүндө суроосуна жооп берип жатып, аймак стратегиялык жактан ар кандай цивилизациялык жана геосаясий системалардын кесилишинде жайгашкан. Азия, Европа жана жакынкы чыгыштын ортосундагы көпүрө. Ал эми региондогу окшоштуктар атаандаштык түзө турган артыкчылыгыбыз деп белгилеп кетти. Акмарал Сабатар, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.